Саламатсыңар. Мына бүгүн бир сонун бир иш чара болуп атат. Казат Акматов деген залкардын 80 жылдыгына карата мына эстелик ачылып атат. Анан мындай бир бурчу уюштуруптур. Кандай таасирде болуп атасыз? Албетте бул толкундана турган иш болуп атат. Жалпы эле Кыргызстандагы китеп сүйүүчүлөр, таланттуу өнөрлөрүн сыйлаачулар, Акматов каза табаны билгендердин баардыгы кубанып атат. Бирок биздин кубанычыбыз бүгүн өзгөчө. Себеби бул Чолпон Ата шаарында каза табанын өзү туулуп өскөн, чоңойгон, бой жеткен, саясатка аралашкан жеринде ондай жакшынакай бурчун уюштуруп атышыптыр. Анан ошого мейман катары келип өзүбүздүн баягы адамдык барсыбызды кылалы деп келдим. Негизи Казат Акматов менен биз 1987 жылдан бери жакшы тааныш болуп, ага ини болуп жүрдүк да. Эми ага чейин баягы китептерин окуп жүрдүк, мындай адам катары байланышкан ушу кездери болду. Анан айтып кое турган нерсе, Акматов каза таба кыргыз азиздери дүлөөлөр коомунун ардактуу мүчөсү болгон. 2012 жылдарда бир жолу кезик биздин көз азиз китеп окуучулары менен кезикти, китеп сүйүүчүлөр менен кезикти суроолоруна жооп берди. Анан бир жолку ошондой мамиледе келатып сүйлөшүп айттым мен, каза таба илгери 1927-30 жылдарда Всероссийское общество слепых деп коет, бүткүл россиялык азиздер коомунун ардактуу мүчөлөрү болуп Николай Иванович Бухарин, Луначарский, Надежда Константиновна Крупскаялар ардактуу мүчө болгон экен. Ошого кичине көңүл бөлсүн, мамлекет көңүл бөлсүн, граждандар көңүл бөлсүн десе керек. Анан ошонун негизинде мен айта калып атпаймынбы? Каза таба биздин коомго дагы ардактуу мүчө болбойсузбу десем, милдетим кандай деди. Милдетиңиз мына азыр кезигип атасыз го, көзү көрбөгөн китеп окуучулар, китеп сүйүүчүлөр менен ошолорго кезигип турасыз, суроолоруна жооп берип турасыз, жаңы китептер жазганда бирденди бизге китепканабызга берип турасыз десем, макул анда деди. Ошону менен анан биз карап өзүбүздүн чогулушубузда анан колуна жанагы коомдун ардактуу мүчөсү деген документтин колуна бердик. Анан 15-жылдын күз айларында каза болуп калбады. Себеби андай сөз болуп калганы, каза табам ошо кездерде кичине кулагы катуураак болуп калыптыр угушу. Анан бүшүркөп эле, аба кулагыңыз катуураак болуп калган го десем, эй калык, ысык көлдө туулуп өскөндөрдү Кудай кулактан алат экен деди. Мен күлүп, каза тайына айтып атасыз десем, ай бутубуз башкандан баштап эле жаан жаап атабы, күн тийип атабы, карабай эле темтеңдеп эле сууга чуңкуп эле кайра туруп, кулагыбызды тазалабай жүрө берип, ошол акырында жаш өткөн кезде ошол заракасын берет экен деп айтты. Ошондон улам кичине кулагы катуу болуп калган экен. Бир жагы тамашалап Кудай кулактан алат турбайбы деп атпайбы. Анан бул кишинин китептерин жана аудио китеп кылып өзүбүздүн студияда жазып, көзү көрбөгөн жана 5,5 кишиге таратып берип аттык. Анан бул киши негизи мындай куудуң шуултуңу жок, түз сүйлөгөн, бетке айткан киши эмес беле. Мен ушунусуна күбөмүн да. Анан ошонусу дагы анан азыр могу Кыргызстандын бүгүнкү күндөрү болсо, аман болсо, бүгүнкү күндөрү, эртеңки күндөрү жөнүндө жакшынакай өзүнүн ойлорун айтмак да. Себеби биринчи демократ болду. КДКны негиздеген баягы Чыпар Жекшеев, Табылды Эгембердиев, Тургуналиев, Турсунбек Акун, ушулар жүрүшпөдү башында. Ооба. Анан эми бул иш чаранын башы болуп атат, буюрса. Ушул иш мындан ары аягына чейин жакшы улансын, элге, мамлекетке тынчтык болуп, ынтымактуу бололук. Анан бир айта турганым, Каза табанын жакшы сөзү бар эле да, Кыргызстандын эли ынтымактуу болмоюн,
кыргыз улуту өспөйт, кыргыз мамлекети өнүкпөйт. Ошон үчүн Кыргызстанда жашаган бүт эл, анын ичинде кыргыз эли өзү ынтымактуу, ыйык тутуп, ынтымактуу эл болгонго, бириккенге колдон келген аракетибизди жасашыбыз керек деген да. Ошол абал мына ошол Казат бабам айткан сөздөрдүн бүгүн актуалдуулугу билинип атат да. Аз туруп туруңуз, медальдарыңыз да алсын.